Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мен сиздерге моюн коррекциясыны көрсөтүп берем. Мындайча айтканда, моюн булчуңдарыны чоюу жана массаж түрүнү сиздерге көрсөтүп берем. Моюн коррекциясы азыркы учурда кайсыл убакта колдонулат? Моюн коррекциясы бул моюн омурткасынын патологиясы, остеохондроз, грыжа, протрузия ооруларына жана моюн омурткасынын артериясынын кысылуусу, баш оору, колдордун уюшуп чымыроосу, ошол сыяктуу ооруларда колдонулат. Биринчи кезекте биз ушул кадимки эле майлап алабыз дагы. Андан соң моюндун айланасындагы жакын жайгашкан булчуңдар, бул трапеция булчуңу, ошону бир аз бошотуп алабыз. Ушул сыяктуу укалап болуп, андан соң моюндун омурткасынын жакын жайгашкан булчуңдарга өтө баштайбыз. Эң эле моюн омурткасынын айланасындагы булчуңдар остеохондроз оорусунда түйүлүп калгандык үчүн аны бошотууга аракет кылабыз. Моюн булчуңдары өтө түйүлүп, катып турат. Себеби катып түйүлүп турган булчуңдар кан өтүүнү, моюн омурткасынан кан өтүүнү начарлатат да. Ошонун негизинде патологиялар келип чыгат. Андан соң ылдыйдан өйдө карай булчуңдун багыты менен өйдө катуу бир басым менен чыгабыз. Ошол эле булчуңдарды кайра чоёбуз. Бул жагын деле ушул сыяктуу чоёбуз. Андан соң моюн омурткасын толугу менен жанга карай өйдө көтөрүлөт. Эң негизгиси бул алдыга карай өйдө көтөрүлөт. Моюн коррекциясын жасап бүткөн соң, моюндун айланасындагы булчуңдарга кыска убактуу 20-30 секундага чейин муз кармап турабыз. Себеби кыска убактуу муз тери менен контакт болуп, ал бул шишикти жана моюн омурткасынын айланасындагы булчуңдарда кан айланууну жакшыртат. Биз моюн омурткасынын коррекциясын аяктап бүттүк. Моюн омурткасынын коррекциясыны ар бир адам жасай бербейт, себеби анын өзүнүн адиси жасаса туура деп ойлойм.